Врачтар сабалып кайрылуу жасашты. Ташиев атка минерлерди кармады. Аскер каза болду. Арабаңыз эфирде Политклиника медиасынын бул жумада программасы. Бул программада сиздерди аптанын ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен мен Чолпонбек Сабырбеков тааныштырам. Биздин каналга катталганды унутпаңыз. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин Бишкектин райондоруна иш сапары бир катар кармоолор менен коштолду. Туңгуч Кичи районунда тургундар менен жолугушуу учурунда шаардын вице-мэри Жамалбек Ырсалиевди атайын кызмат суракка алып кетип, кийинчерээк кызмат абалынан пайдаланган деген негизде камалганын билдирди. Жамалбек Ырсалиев, вот вы допустили здесь моральную ответственность перед населением. Так, кроме того, вы допустили уголовную ответственность. Так, государство, муниципалитет, город Бишкек от этой территории должно было получить свои выгоды, так, получить здесь арендную плату, а вы здесь бесплатно используете. Это недопустимо. Недопустимо такому человеку, как вы, вице-мэру города Бишкек. Понимаете? Шонтан сизди биз жоопко тартышыбыз керек. Башка айла жок. Биз жоопко тартпасак болбойт. Мен Ырсалиев, Жамалбекти укканда келгим деле келген жок. Себеби мен сизди жакшы тааныйм. Жакшы тааныйм. Ошондон но в любом случае мы будем его как бы ответственность пересматривать. Так? Вот собраны все соответствующие материалы по отношению к нему. Так? И чтобы и в других местах тоже. Есть информация не только здесь, и в других местах также вы даете поручение или там покровительствуете тем, чтобы не собирать аренду. А вы сами должны были собирать аренду. Вот здесь конкретно указаны факты, я не буду это прочитывать, чтобы там не было всем доступно. Так? Это будет доступно нашим расследователям, то есть следователям. Поэтому уже до следственной проверки в АИС-ЖУИ зарегистрированы ваши материалы. Так? Поэтому согласно этих материалов нужно провести следственно-оперативные мероприятия. Кто у нас там проводит эту работу? Бишкек башкармасы. Да. С ним проводить. Жарайт. Проводить. УКМКнын маалыматына ылайык, Туңгуч Кичи районундагы номер 36 турак жайдын жанында 6 жыл жеңил типтеги 4 коммерциялык объект жана 5ке жакын балдар аттракциону орнотулуп, иштетилип турган. Болжол менен 1,5 миң чарчы метрде түзгөн муниципалдык жер участогу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын уруксатысыз, мыйзамсыз ээлеп алынып, пайдаланылган. Бишкек шаарынын медиасынын кызмат адамынын көрсөтүлгөн аракеттери Туңгуч Кичи районунун жашоочуларынын арасында нааразычылыкты жараткан. Ошондой эле Бишкек шаарынын Октябрь райондук муниципалдык администрациясы тарабынан сейил багын жана балдар ойноочу аянтчаны куруу боюнча долбоорду ишке ашырууга тоскоолдук кылган. Учурда мыйзамсыз иштеп жаткан объекттер демонтаждалып, балдар аянтчасынын курулушу башталды. Жүргүзүлгөн иш-чаралардын жыйынтыгы боюнча бул участокто ижарага берүүдөн алынбай калган пайда түрүндө 2,979 миң сом зыян келтирилген. Жыйынтыгында Жамалбек Ырсалиев убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Буга чейин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев пригородный айылына барып, ал жердеги сейил бакты оңдоп түзөө үчүн 3 жолу катары менен тендер өткөрүлүп, бюджеттен бөлүнгөн акчалар туура эмес пайдаланылганын билдирген. Мына ушул парк. Мына ушул киши айгысып болгондо 3 жолу тендер өтүп. 3 жолу тендер өтүп ушул парк. 3 жолу тең акчасын присвоить этип алды. Мына бизге азыр ушул турган ким курду? Строитель. Мына строительный показания. Биз акчаны алган жокпуз. Акчаны алып кайра өзү присвоить этип алды. 3 жолу бир эле жерге 3 жыл катары менен тендер өткөн. 3 жыл катары менен өткөн тендерди чөтөлөсөм болгон. Ошонун негизинде парктын мына акмалы бул. Эгерде биз ушинтип мамлекеттин акчасын талаптанып жей бере турган болсок, анда мамлекет каякта калат? Айтылачы. Эгерде мамлекеттин акчасын талаптанып жей берсе, каякта калат? А сиз болсо бул кишини алып келип атып, чоң кызматты коюп алыпсыз. Кандай сиз? Административдик аймактык реформаны алканда өттү. Түшүнүктүү. Анын айыл өкмөтүнүн биз мындай жагдайында билген эмеспиз. Сиз карабайсыз. Сиз карабайсыз мына. Сиз чоң кызматка коерду, текшербейсиз. Кадр тандоо боюнча тажрыйбаңыз жок. Мүмкүнчүлүгү жок тажрыйбаңыз. Мына карасаңыз мына. Бул киши могул жерде паркта 3 жолу тендер өткүзүп, айыл өкмөт башчысы болду. 3 жолу акчаны жеп алган. Парктын акыбалы мына. Мына парктын акыбалын көрүп атасыз. Анан мына парктты дагы чоң кызматка коюп койчу. Мындай адамдар камалыш керек. Жоопкерчилиги болсо тартыш керек.
Биз эми ишине бүгүн караганда башка жагында караганда Бул боюнча кылмыш иш козголду беле? Так точно, эки кылмыш иши козголгон. Так. Биринчиси жанагы 3 жыл атта болгону. Андан тышкары дагы башка да жердеги Ушул парк боюнча эки иш кылмыш иш козголуп, ушул баягы тендерлердин алып каталганы доказать этилди. Далилдери бар. Туурабы? Андан сырткары дагы Андан тышкары дагы 7 жол заттылыкка катышып, ал жерден көрдүңүзбү? деген. Мына маалыматы жок. конкретный коррупционер, элдин, мамлекеттин акчасын талап тоногон адамды сиз алып кетип чоң кызмат коюп атасыз. Ал жерде жыргатмак беле бул. Азыр бүгүнкү күндө бул бизге шаарынын, биздин борборубуздун бүт мал мүлктөрү ушунун колунда, туурабы? Мүлк ушунун колунда. Имараттар, жерлер баардыгы ушунун колунда, туурабы? Жок, эми бунун колунда эмес, бирок. Жок, ушунун колунда да. Эмне, ошо жетекчиде ошол жерде. Мурдагы Думинин башчысы ошол да, туурабы? Думини жойгонбуз. Азыр 4-чү управление болуп калды. Эми Думи деп атам, мурдагы Думи деп атам. Болуп турсаңыз мындай. Внимательно болуп турсаңыз, мурдагы Думи, туурабы? Мына настоящий коррупционерди алып келип туруп, ушу Думинин башына коюп коюпсуз. Бул эмне дегени? Эмне деш керек? Эмне кылышыбыз керек? Маалыматыбыз жок болчу. Маалымат издегиле келеди. Койлордун алдында издегиле да буну. Койлордун алдында буну изилдеш керек. Кадр тандоону билиш керек. Кадр тандоону билбестен мына мамлекетибиз ушундай болуп атат. Жерлердеги бийликтен отурган адамдардын баардыгы ушинтип биз канчалык бюджетти топтогонубуз менен биз азыр айтып атабыз да, бюджетибиз көбөйдү деп атабыз, туурабы? Шаардын бюджети көбөйдү деп атабыз. Республиканын бюджети көбөйдү деп атабыз. Бирок көбөйгөн бюджеттин пайдасы тийбесе, анын кимге пайдасы бар? Көбөйгөн бюджетти моундай чиновниктер талап тоноп жеп коюп атса. Мына парктын акыбалы ушу. Мына 21-жылдан бери ушул жерде тендер өтөт экен. Мына бүгүн 25-жыл. 3 жол тендер өтүп тур. Акыбалы ушул парктын. Элдин мына жашоосу ушул жерде бир жакшыраак кылып койсо болот эле. Ким кылыш керек муну? Ушул айыл өкмөтүн башчысы кылбай, мен келип кылышым керек, же сиз келип кылышыңыз керек. Биздин урматтуу президентибиздин бизге берген тапшырмасы негизинде ушул бөлүнгөн бюджет каражаттарды туура эмес пайдаланып, өз максатына пайдаланып, талап тоноп жегендерди жоопко тартуу боюнча тапшырма берилген. Ошонун негизинде азыр иш алып жүрүп атабыз. Эми мен бул нерселер жасалып атат, бирок ошондой болсо дагы жер-жерге чыгып өзүм көрүп атам да. Мына бул жерлерде ушундай болуп акыбалын жатканын бизге ушу жергиликтүү элдер өзү тартып жүрөт. Жергиликтүү элдер, журналисттер жүрөткөн. Журналисттерге рахмат. Ошо жергиликтүү элге рахмат ушун. Ушунун баарын айтып деп көрсөтүп аткан. Ошону мен көрүп келейинчи өзүм көзүм менен деп келдим. Көрүп алып, муну көрүп алып ушунчалык ачуум келип атат. Бирликке теге болсун. Алып кет. Камагыла. Тез апарып кама. Камчыбек Ташиевдин жана УКМКнын чиновниктерге карата козгогон кылмыш иштеринин фонунда президент Садыр Жапаров атка минерлерге кайрылып, аларды оңолууга чакырды. Мамлекеттин акчасына кол салган бир дагы чиновник кеч болсо дагы жазасыз калбайт. Ошондуктан азыртадан оңолгула. Биздин убагыбызда мамлекеттин акчасын урдоо деген болбошу керек. 16 июль күнү улуттук госпиталда дарыгер сабалды. Бул акыркы 2 жумада улуттук госпиталда болгон экинчи окуя. Социалдык тармактарда тараган видеого жана маалыматтарга ылайык, окуя кечки саат 9-да орун алып, дарыгерди милиция кызматкерлери сабаганы айтылган. Бишкектеги 1-май райондук ички иштер бөлүгү улуттук госпиталдагы дарыгер сабалган окуя тууралуу түшүндүрмө берди. Анда аталган ооруканадагы жаңжал каттоого алынып, тергөөгө чейинки териштирүү маалында тараптар элдешип алганын маалымдады. Окуя болгон жерге милициянын тергөө укчам тобу барган. Чырга катышкандардын тек жайы такталган. Бул окуядагы эки тарап тең бири-бирине дооматы жок экенин айтып, арыз жазгандан баш тарткан. Чыр-чатак тынчтык жолу менен чечилген. Жаңжал тартылган видеодо милиция кызматкери болгон эмес. Ал эми саламаттык сактоо министри Эркин Чечейбаев ооруканаларда дарыгерлер сабалган окуялардан улам ички иштер министрине, улуттук коопсуздук комитетинин төрагасына кайрылды. Ал Facebook'тагы баракчасына дарыгерлерге кол салууга күнөөлүү деп табылгандар жоопко тартылышы керектигин жазды. Дарыгерлерди сабаган адамдар жазасыз калып жатат. Эгер биз ар намысты жана абийирди коргобосок, эң негизгиси медицина кызматкерлеринин коопсуздугун камсыз кылбасак, анда медиктерди жоготобуз. Мен ички иштер министрине, УКМКнын төрагасына кайрылам. Дарыгерге кол салган күнөөлүү адамды мыйзам чегинде жоопко тартуу зарыл. Биз бейтапты коштоп жүргөндөргө саламат сактоо мекемелеринин медициналык бөлүмдөрүнө кирүүгө тыюу салабыз. Алар бейтапты алып келип дарыгерлерге өткөрүп бергенден кийин сыртта жыйынтыкты күтүшөт. Оорукананын ичине кирбейт. Бул окуяга чейин да аталган госпиталдын ординатору менен бейтаптын жакындарынын ортосундагы чыр талашталкуу жараткан. Милиция дарыгерге каршы арыз түшкөнүн билдирген.
майда бейбаштык беренеси менен иш козгоп сот 3 суткага камап койгон жана бул нааразычылык жараткан. Ординатор бейтаптын жакындары аны сабаганын, мээси чайкалып ооруканада жатканын билдирсе, экинчи тарап аны орой мамиле кылып тилдеди деп милицияга кайрылган. Бул окуяга байланыштуу Иса Акынбаев атындагы медициналык академиянын жааматы билдирүү тараткан. Анда жаамат башкы прокуратурага, ИИМге, УКМКга кайрылып, окуяны бейтарап текшерип берүүнү өтүнгөн. Ал эми 18-июль күнү улуттук госпиталдын дарыгерлери Садыр Жапаровго жана Камчыбек Ташиевке кайрылуу жасап, алардын укуктарын жана коопсуздугун сактоого чакырышты. Акыркы убактарда медицина кызматкерлерине жаратып алган кысымдар, ур токмок, коркутуу үркүтүүлөр жана кесиптик ишмердүүлүккө ачык тоскоолдуктар кескин көбөйдү. Айрым кесиптештерибиз кызмат учурунда ур токмок алынууда, коркутууга кабылууда. Бирок жабыр тарткан кызматкерлер укук коргоо органдарынын арызы менен кайрылуудан баш тартып жатышканы баары күбө. Анткени алар эртең өч алуу, куугунтукту жана ар кандай басымдар болсун коркуп үн катпай, унчукпай калууга аргасыз болушууда. Мисалы, жакында эле лор бөлүмүндө болгон окуяны элдин баары билишет. Ал эми кече эле болгон окуяда элдин көзүнчө дарыгерлерди уртокмокко алган күч органдарынын кызматкерлери жоопко тартылбады. Бул окуя мыйзам баарына бирдей эмес экенин, медицина кызматкерлеринин укуктары тебеленип жатканы ачык далилдейт. Кымбат убактысын, күн уйкусун, өз өмүрүн элдин ден соолугуна үчүн ардаган ак халатчандар эмне себептен басмырланып, кордук көрүшү керек? Мамлекет өз дарыгерин коргобосо, анда бизди кайсы тартипте, кайсы мыйзамга ишенебиз? Бул бизге акыйкаттык жок болуп жатканын жана медицина тармагында коомдук ишенимдин төмөндөп жатканы ачык белгиси. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сиздерден төмөнкү өтүштөрдү билдиребиз. Биринчи, медицина кызматкерлерине карата жасалган зомбулук, коркутуу, басым көрсөтүү фактылар боюнча көз карандысыз адилет иликтөө жүргүзүлсүн. Экинчи, жооптуу кызматтагы адамдар тарабынан жасалган аракеттерге укуктук баа берилсин. Үчүнчү, болгон окуяларды мыйзам жолунда так жана туура чечим чыгарып, мыйзамсыз иш аракеттерди жасаган кызматкерлерге чара көрүлсүн. Андан тышкары, биз сиздерден адилет мамиле, мамлекеттик коргоо жана акыйкат чечим күтөбүз. Эгер бул зомбулуктарга бөгөт коюлбаса, медицина кызматкеринин моралдык абалы мындан да начарлап кетет. Кыргыз медицинасына олуттуу көңүл буруңуздарды суранабыз. Биз сизди тартип менен мыйзамдуулукту көзөмөлдөгөн орган катары бул маселеге өзгөчө көңүл буруп, элдин саламаттыгы үчүн кызмат кылган дарыгерлерге коргоо жана колдоо көрсөтүңүздөр деп терең ишенебиз. Жаза аткаруу кызматынын жоокери өз өмүрүнө кол салып каза болду. Жаза аткаруу кызматы өздөрүнө караштуу кайтаруу жана конвой менен коштоп жүрүү бөлүгүнүн жоокери өз өмүрүнө кол салып мерт болгонун ырастады. Бул фактын аскердик прокуратура тергеп жатканын билдирди жана толук маалымат кийинчерээк берилерин айтты. Окуя Жалал Абад шаарында 16-июлда эртең менен болгону. Жоокер асынып алганы жана аскердеги уставка жат мамилеге, ур токмокко кабылганын айтып кат калтырып кеткени белгилүү болгон. Маркум катында бул кадамга барганына күзүндө чакырылган жоокер себеп болгонун белгилеп, анын атын да жазган. Жаза аткаруу кызматы маркум 20 жашта болгонун, аскерге жазында Нарындын Кочкор районунан чакырылганын билдирди. Аскер прокуратурасы бул окуяга байланыштуу кылмыш иши тергелип жатканын бышыктады. Көзөмөлдөөчү органдын басмасыз кызматы тергөөнүн купуялуулугун жүйөгө келтирип, кеңири маалымат берген жок. Өткөн айда эле жаза аткаруу кызматынын дагы бир жоокери суицидке барганы белгилүү болгон. Маалыматтарга караганда, ал жоокер Бишкектеги соттолуучулардын бирин гемодиализ алуу үчүн медициналык мекемелердин бирине коштоп баргандан көп өтпөй эле ажатканага кирип өзүн өзү атып алган. Окуянын себептери айтылган эмес. Бул фактыны дагы аскердик прокуратура тергеп иликтеп жатат жана кененирээк маалымат бериле элек. Президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев Балыкчы шаарынын жаңы мэри Батырбек Жантаев анын бир тууган бөлөсү экенин ырастады. Ал 14-июлда Жантаевди эмгек жааматка тааныштырып жатып, жакын тууганын бул кызматка президент Садыр Жапаров дайындаганын айтты. Анын ишин өзү жеке көзөмөлүнө аларын белгиледи. Бизде мамлекетибизде илгеркидей заман же жашыратууга нерсе жок. Бул жигит менин бөлөм болуп, ачык эле бул жерге келип иштейин деген деле ою жок эле. Бирок президентибиз койгон тапшырмага ылайык биз урматтуу президентибиздин сөзүн эч качан обсуждать этпейбиз. Эми мына өзү турат таза иштеп, балыкчы элине, шаарына кызматын кылып,
мына жетекчилер органдар турат туура эмес иш кылып аткан болсо, анда мыйзам чегип жоопко тартылат. Эч кандай бир тууган же тааныш деген болбойт. Мен өзүм жеке көзүмө илип алам. Мунун алдында президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков Жантаевди Туманбаевдин шакирти деп атаган жана анын тажрыйбасы мол, иш билги кадр катары мүнөздөгөн. Садыр Жапаров 14-июлда кызматка дайындагандан 12 гана күн болгон Султан Кермалиевди балыкчы шаарынын мэри кызматынан алып, анын ордуна Баатырбек Жантаевди дайындаган. Президент Садыр Жапаров 14-июлда Чолпон Ата шаарында Ала Тоо Резорт бардык сезондук кластердин куруу боюнча даярдык иштеринин жүрүшүнө арналган жумушчу кеңешме өткөрдү. Жыйынга тармактык министрликтер менен ведомстволордун жетекчилери катышты. Мамлекет башчысы долбоордун жүрүшү жана ишке ашыруунун алгачкы баскычтары боюнча жооптуу адамдардын кеңири отчетторун укту. Атап айтканда, энергетика министри курортту энергия менен жабдуу схемалары тууралуу, ал эми курулуш жана транспорт министрлери райондо инженердик тармактарды жана унаа жол каттамдарын куруу пландары жөнүндө айтып беришти. Биринчи асма жолду 2026 жылдын жай айында бүтүрүү пландаштырылган. Жыйындын жүрүшүндө ошондой эле 2025 жылдын 15-июлунан 18-июлуна чейин 49 слотту сатуу боюнча аукцион өтөөрү белгилүү болду. Ага жергиликтүү жана чет элдик инвесторлор чакырылган. Жер участактарын, мейманканаларды, коттедждерди, ресторандарды, спа комплекстерин жана башка туристтик жана коммерциялык объекттерди курууга арналган. Ош облустук ички иштер башкармалыгы Ноокат жана Кара Суу райондорунда коомдук жайларда бетин толук жаап жүргөн 10 аялга 20 000 сомдон айып пул салынганын билдирди. Буга чейин милиция кызматкерлери мамлекеттик мекемелерде, коомдук жайларда жүзүн толук жашырып жүргөндөргө мыйзамга ылайык айып пул салынары тууралуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, эскертүүлөр берилгенин билдирди. Облустук ички иштер башкармалыгы мындай текшерүүлөр уланып жатканын эскертти. Мындай рейдтер, түшүндүрүү иштери буга чейин Жалал Абад облусунда дагы жүргүзүлгөн. Президент Садыр Жапаров быйыл жыл башында дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзамга кол койгон. Бул документке ылайык үймө-үй кыдырып даават айткандарга, коомдук жайларда жүзүн жашырган кийим кийгендерге 20 000 сом айып пул салуу каралган. Биз сиздерди апта ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырдык. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Эми Поликлиника медиасынын ишмердүүлүгүн 2 жол менен колдосоңуз болот. Биринчиси Patreonго жазылуу. Ай сайын аз болсо да туруктуу сумма келип турса, биз жаңы темаларды издеп ишти уланта беребиз. Ал үчүн жогорку QR код аркылуу өтүп, сизге ыңгайлуу болгон тарифти тандап алсаңыз болот. Patreon'дун шилтемеси видеонун астында да болот. Экинчиси, астыңкы QR кодду сизге ыңгайлуу болгон мобилдик капчык аркылуу сканерлеп, Поликлиникага каалаган сумманы которсоңуз болот. Эмки жумада амандашкыча сак саламат туруңуздар.